Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Аксы райондук активисттери, мүчөлөрү чогулду, чукул. Азыр максаттарыбызды, талаптарыбызды айтабыз. Биринчи Мадишев Анашеке, сиз сүйлөсөңүз. Söyle vereyim. Эми мындай да. Bunu elden çoğulu atkanın sebebi şu Işıkan'ın seçimine narazı olup bütkül Aksı elinin atından gelgen adamlar mı oturganlar. Bu bütün Kırgızstan'da kimler gana bilbeydi. Ayrıkça Aksı eli bayağı Beknazarov'tu kamap dışlaganda Kırgızistan boyunca şu bütün Kırgızstan lideri Adakan Madımarov ömrün toğukelge salıp oşol vakta çırkıragan çındıktı televizordan aytıp durgan. Oşon üçün bizden Aksı eli Madımarov'tu öte sıylaydı. Bardığının niyeti uşu prezident bolgonda zaman oңолот bele degen niyetlerini aytışıp yürü aksakallarыбыз, yaşlarыбыз. Tileke karşı anday bolboy karabaysın ушундай taz adamdı şayloodan çettetkenine biz aksakallar жалпы Аксы elinin elderi büt narazı olup atar. Oşonu bildirgeni mınakey aksakallarыбыз, yaşlarыбыз gelip oturar. Ne deytelek? Biz narazıyız. Bütün Kırgızistan sözsüz şaylooga katışış gerek. Eğer katışmazsa eldik narazı kötörülüş payda oluşu mümkün. Sebebi degende bu kanday bu. Şayloo bolganda ele kayaktagı bir elge belgisiz adamlar Adakan Madımarovga jarmaşa beret jana uygaga okşop. Bedelin düşüre beret. Emi karabaysın mı janagı meni Katarga koşpay koydu dep bir çinonik oşo elge mine kızmat kılıp koyup duruşu. Sakal koygondan başka hiç nersesi yok. Үйленет, аял алат, 4 аял алгыла дейт. Ошондой адамдын колунан жакшылык келет. Жигиттик иш кылбай атат ошо, арстанган адамдар. Ошонун маселеси менен мына Адаканды шайлоодон четкетебиз деп атат. Мен жалпы Аксынын элинен, аксакалдардын атынан БШКга ошо шайлоо комитетине наразылык билдирем. Uşu menin aytar. Özünüzü tanıştırın. Men Şeralieva Narkız, Aksıdan Avlet Mökbötünen bolum. Kesibim mugalim, azırda mugalim bolup jatam. Emni üçün gevler mugalimler çıkpayt. Kırgızdın geleceği, oşol Kırgızdın geleceğindeki tizginin karmay turgan baldardı tarbiyalagan mugalimler. Men baatır enemin. Oşol Kırgızdın baldарын төлөп тарбиялаган эне туура тарбияласа, келечекти туура талап кылса, ошондо Кыргыздын келечеги жакшы болот. Мен мугалиммин, мен энемин, ошон үчүн дайыма саясатта жүрөмүн. Себеби Кыргыздын келечеги, балдардын келечеги мени кызыктырат. Ушундай неңгелде Кыргыздын эң кыйын жигиттеринин бири, эл деп жүрүп чачагарган жашынан, мына 23 жашынан саясатка аралашты ушу бала. 90-жылдардан бери журналист катары акыйкатты изилдеп, бийликке тики карап жүрүп, ушул өтө бийликтерден угунтук деп жеп жүрөт эл үчүн. Эл ушуну туура түшүнүп, айрыкча Аксы эли эмнеге колдойбуз? Аксы эли атылып, жерлер сатылып, бийлик көп Адаканды угунтуктап турганда Адақан эч коркпостон ушул бийликке каршы каты терең турду. Ошондуктан эгерде бийликке Адаканды окшогондорду алып келе албасак, ушул сапарда да биз жаңылышсак, Кыргыздын келечеги мен айта албай калдым. Кече шайлоодон чыкканын угуп, өзүмүн балам шайлоодон чыккандай эптеп таң атырып мына кербенге келдим. Аксы эли, мына Аксы эли атылганда ошол акайып кеткенде эмес, Аксы эли атылары менен 19-да мен минти ыр окуганмын. Ошол ыр азырда жарап турат. Жагынбаймын деп, жагынбаймын адалетсиз бийликке, жагынамын улуу Аксы элиме. Мейли бийлик бүгүн мени камасын, элим үчүн бардыгына даярмын. Ошентип Кыргыз эли
бийликке тики карап, Адахандын, bütün Kırgızstandın, Kırgızdın Adakhanды koldogondor, Adakhanды korgogondor, Kırgız öz yerin, öz elin, öz ele keleceğin korgogondor. Demek elge başıyısın, Bışık'a Adakhanды şaylooga koyboza, bayağı ele hakikat için güreşken aksılıklar buna çıkabız. Bala çıkabız menen Adakhan bütün Kırgızstan Bışık'a gitsin. Урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, мен ушул жыйындан пайдаланып, ошо Аксы районунун элинен биздин азыр журт башчыбыз Сооронбай Шариповичке кайрылып кетет элек. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын электоратына биздин позициябызга өзгөртүүгө эч кимдин акысы жок. Биз өз позициябыздан эч качан кайтпайбыз. Себеби биздин эртең келечекте биздин балдарыбыздын, мына Россиялап жүргөн мигранттарыбыздын акыбалдарын көрүп, эми биз ушул Адакхан Кимсанбаевич парламентке барып калса реформа болобу деген ой менен биз ушундай бир жакшы талап коюп атабыз. Бул акыйкатсыздыкка биз макул эмеспиз. Себеби Аксы эли көрүп билип турат. Азыр элдин бардыгында колунда социалдык тармактын бардыгы жетиштүү, бардыгы түшүнүктүү. Мына отурумда БШКнын отурумда бүтүн Кыргызстан өттү деп, кечинде өтпөдү деп чыгарып койгон. Бул кандай бул акыйкатсыздык? Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз намаз окуган биздин Кыргызстандын бир кудайбызы, экинчиси сиз кудайсыз. Эмне үчүн сиз бул акыйкатчылыкка көңүл бурбайсыз? Бул жеткен акыйкатсыз болуп калды. Бул биз буга макул эмеспиз. Аксы эли азыр жүрөгүбүз зыркырап, бүтүн Кыргызстан партиясы үчүн биз азыр кандай болсо тике турушка макулбуз. Биз эч качан кайтпайбыз. Адакхан Кимсанбаевич кайт десе да биз кайтпайбыз. Жолубуздан. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоочулары, урматтуу ажабыз Сооронбай Шарипович, мына сиз маалымат каражаттарынан бир айдан бери телевизордон тынбай, Ала Тоо 24-төн, эл-терден тынбай маалымат берип атасыз. Эми ар бир партиянын өзүнүн акты, юридикалык өзүнүн тизмеси болот да. Эми урматтуу Нуржан Шайдуллабековна, эми БШКда борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү болуп туруп, сиз ишти кылсаңыз, анда ушунча шайлоочулар, мисалы үчүн БШК борбордук шайлоо комиссиясына биз каршы чыгабыз. Убагында мына Акылбек Сариев 2010-жылы бүтүн Кыргызстан өткөн жеринен бурмалап, эми элдин добушун, элдин мыйзамын эч убакта төбөлөш керек. Мына Аксы эли убагында Кокон хандыгын апарып, Шералы хандын убагында Нүзүп бийдин эсегин тургузуп коюп, эми карапайым калыкпыз. Мен мисалы үчүн мугалим Мөмөлү Дарак дейт. Мен өзүм ушу мугалиммин. Жаштарды тарбиялап отуруп, мектепте ушу жаштарды өссүн деп, мына Россияда мигрант болуп жүрөт. Канча жерлерде мигрант болуп, өзүнүн Аксы элине кирбастан үй бүлөсүн баккан адамдар бар. Эми ушундай бүтүн Кыргызстан саясий партиясы мыйзам чегинде БШКга өттү деп, талаада иш кылып аткан жерибизде БШК колдобой коюптур, мыйзам чегинде чектетип коюптур деген сөздөрдү угуп, эми ошо өзүбүздүн штабтын алдында чогулуп турабыз. Бул кылган иш эч качан саясатка туура келбейт, дал келбейт. Эгерде урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз дагы эл шайлаган, эл агым, эл толкун. Эч убакта элдин укугун, элдин мыйзамын төбөлөбүш керек. Эгерде бетиңизде ушундай уят, сый, урмат болсо, эми ажа катары Кыргызстандын жерегин кармап, Кыргызстандын бийлигин карап тургандан кийин элдин тагдырын ушундай топодон каралашпай, мыйзам жолунда чечим коюң. Сизге кайрылуу ушул. Bütün Kırgızstan şaylоочулары силерге салам айтам. Мен Алапкы районуна караштуу Көксерек айылынан келип отурамын. Ушул бүтүн Кыргызстанды колдоп. Биз туңгуюкка капталып калдык. Ушун үчүн биз бүтүн Кыргызстанды колдойбуз. Ушул Адакхан Мадымаровду
колдоп келгенбиз. Мурунда өтүп жүргөн. Бирок дайым бут тозу болуп келген буга. Эми дагы бут тозу болуп атат. Мен суранып кетет элем Соронбек Шариповичтен. Сиз акыйкат кылып ушу өткүзүп неме коюшуңузду суранам. Мен энелердин атынан келдим, Көксерек айылынан. Ошон үчүн мен энелердин атынан сиздерге өтүнүп суранып кетип атырмын. Эми мына жогоруда айтышты бардыгы. Биз эми бүтүн Кыргызстанды мурдатан колдоп келебиз, колдой беребиз. Мында шайлоо болгон деле болду. Адахан Мадымаров жөнүндө дайыма ушундай туура эмес пиарлар, ар түрдүү нерселер, сөздөр айтыла берет да. Анан шайлоо болгон деле болду. Ояктан айта берет, акыйкат. Анан кийин мында акыйкат шайлоо болуш керек, таза шайлоо болуш керек деп эле, анан акырына келгенде эле өттү десе, өтпөй кала берет. Бул таң кала турган да. Мен бир куплеттерим бар эле, ушуну окуп кой десе эле бар эме чыгарышып атат. Ошону айтып коеюн анда. Жогор жак таза шайлоо болот дейби. Акчаны көрсө айрымдардын кедетпейли. Добуштар сатылып шайлоо бүтсө теледен шайлоо таза өттү дейби. Жаштардан барбы? Assalamu alaikum, урматтуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары. Кече күнү бизге бийлик баягы оюнун уюштуруп, дагы бизди жасалма шылтоолор менен шайлоого катышуу укугунан ажыратып коюп атат. Бул шайлоону биз көп жылдардан бери күтүп жүргөнбүз. Бул шайлоо үчүн биз 10 жылдан ашык күрөшкөнбүз. Бул кылып аткан иш аракеттери бийликтин өзүнүн ыплас жолдорун, ыплас оюндарын ачыкка чыгарып койду. Биз Бүтүн Кыргызстан Союз партиясынын колдоочулары, биз өзүбүз өксүп турган мал, биз эгерде бийлик мыйзам бузууларга бара турган болсо, биз мыйзамдуулукту өзүбүз орнотууга барабыз. Сактасын Кудай дооматтан, куру доомат эң жаман. Ак жерден кетип жазага азабын тарткан далайжан. Кузукулар, Адакандан колуңарды тарткыла. Акыйкат шайлоо болсун. Таш жолдогу арабадай кылдырап, сумсак күндөр өтүп жатат, жай чубап, эл журтунда көтөрүңкү маанай жок, көкүрөктө көөдөн толгон муң турат. Не болоруң ойлойсуңбу чыгандар, карызды бер деп Кытай келсе чурулдар, чет жерлерде кара жанын кыйнашып, мекендештер иштеп жүрөт кулсумал. Өскөн жериң бир көрүүгө зар болуп, көздөрүнөн ысык жашы тамчылап, эл башкарып төшүн каккан эрендер конушпады жок дегенде ал сурап. Аз болгонсуп көргөн азап тозогу, тажы илдет жолду койду кулпулап, эске албай эл кыйналып турганын, келди убакыт шайланууга жулунмак. Сасыткылар сайран куруп жүрүшсө, саз абакта бир азамат олтурат, журт көйгөйүн көтөргөндө күнөөлөп, арамдардын максаты да ансырап. Чыгаргын деп кайрылса да калың эл, үн катпастан ажообузда тим турат. Өтүп кеткен 30 жылды эстейли, ак караны акыл менен тескейли. Караан күндү кайра алып келүүчү, добуштарды шулундарга бербейли. Кан жанына адалдыкты сиңирген, тартынбаган бийлигиңден түрүнөн, казынаны какшатууга жемкорлор. Айбыгышат тамай айткан сөзүнөн, өлкөбүздүн бүтүндүгүн каалаган, атуулдарга добуш берген элим сен, арамдыктын бүтүп өмүр ченеми. Аткарылып элдин үмүт тилеги, күнөөсүздөр темир тордон бошонуп, мыйзамдуулук бар экенин көрөлү. Азаттыкта гүлдөп өсүп өлкөбүз, желбиресин Кыргызымдын желеги. Эсеналы Касымбеков, Алабуга районунун Көксерек айылынан. Бүтүн Кыргызстан шайлоого катышсынбы? Бүтүн Кыргызстан шайлоого катышсынбы? Бүтүн Кыргызстан шайлоого катышсын.